Бак тигели курбулар, булбул конуп ыр кылар. Жакшы балдар экен деп жардамдашпай ким турар? Бактар шактап бүр алсын, шактар өсүп буралсын. Жакшы балдар тиккен деп жаратылыш кубансын. Көгөрсө бак карашат, көлөкөсүн самашат. Жашылданып айлана, жай турмушка жарашат. Сууну бурсак жүгүрөт, бак өскөнү билинет. Абдан жакшы болду деп ата энебиз сүйүнөт. Көрккө келип көчөбүз, көрүп күндө өтөбүз. Билим алып көп окуп, биз да бактай өсөбүз. Мына балдар, биз ырдын мазмуну менен таанышып чыктык. Эми төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Бакты өстүрүү үчүн кандай иш-аракеттерди жасоо керек экен? Жаз келгенде силер кандай жумуштарды аткарасыңар? Бактай болуп өсүш үчүн силер эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуңар? Жаз жарыш, күз күрөш деген макалдын маанисин чечмелегиле. Балдар, дарактардын кандай пайдасы бар экенине көңүл буралы. Алардын негизги пайдасы төмөнкүлөр. Көмүр кычкыл газын сиңирип алып, бизге кычкылтекти бөлүп чыгарат. Чаңды, газды, уулуу заттарды сиңирип алып, абаны тазалап турат. Климатты жөнгө салып турат. Дарактар көлөкө берип, абанын температурасын өтө жогорулашын же төмөндөп кетишинин алдын алат. Дарактар курулуш жана кол өнөрчүлүк үчүн пайдаланылат. Үйлөрдү, эмеректерди жана башка буюмдарды жасоодо колдонулат жана кагаз дагы алынат. Жашоочу жай түзөт. Башкача айтканда, канаттуулар, курт-кумурскалар, кээ бирки сүт эмүүчүлөр дарактардан башпа нектти таап, дарактарда өз жашоосун улантат. Жер көчкү, ошондой эле суу ташкындарында дарактын пайдасы чоң. Шаарларыбызды, эс алуучу жайларыбыздын көркүнө көрк кошуп, адамдын маанайын көтөрүп турат. Дарактардын жанында болуу адамдарга өзүн жакшы сезүүгө жардам берет. Жемиш берген дарактар адамдар жана жаныбарлар үчүн азык заттын булагы болуп эсептелет. Кээ бир дарактардан дарылык касиети бар заттар алынат. Мына балдар, дарактардын ушунчалык бизге пайдасы көп. Ошондуктан дарактарды отургузуп, жакшылап багып өстүрүп, айлана чөйрөбүздү кооздоп, жакшы мамиле жасашыбыз абзел. Алдан некти агызып, ким качырып барат.